süt vereyim mi? Asıltayım sütü çevir. Süt vereyim. Учился уже мектепке баш керек. Демтейин чотур тамак чет. Чого бар? Али курсакта болсабыз. Давайте. Кечке чыгабыз, а? Кыздар школго барасыңар кечээсине давайте кийингиле бул. Кайсы бир тетрадьыңа жабыштырыш керек болчу да, аны дагы унуткан турбаймынбы? Жана русский языктанбы, жана эмен чаптап бериш керек болчу да. Жалпы көрүшүгө саламатсызбы, урматтуу көрүүчүбүз. Азыркы учурда Түп районунда Ой булак айылына келип калган учурубуз. Бул юбилейге келгенбиз буга чейин. Кайрадан келип, ден соолук сурашып, ал-акыбал сурашып, бир амандашуу үчүн кайрадан бул маекти чагылдырууну көрүп отурабыз. Бүгүн биз Урмат байкенин үйүндө коноктобуз. Урмат байкенин 15 баласы бар. Мына ошол үйдөбүз кайрадан. Ассалам алейкум ага. Ден соолугуңуз жакшы? Аман эсенсиз? Кандай отурасыз? Рахмат. Күлгүчтүү. Маектешели ага. Гир деп коюңузчу дегенде. Ай айланып, жыл айланып, кайра бир амандашып атабыз беке буюрса. Мен кубанычтамын көргөнүмө. Рахмат. Биз да кубанычтабыз. Балдар чоңоюп калыптыр. Буйрса чоңоюп атабыз. Буга чейин баягы көрүүчүлөргө кайра эле маалымат иретинде, сөзсүз түрдө буга чейин интернет булактарында жүргөн видеолор, же болбосо буга чейин чыккан маек, баягы 15 балалуу үй бүлө, жаш үй бүлө экен деп баягы көпчүлүктү суктандырган бир видео тарады эле да. Аны чагылдырганбыз Супер ТВ каналында. Азыркы учурда кайрадан бир амандашып коелучу, кайрадан бир ден соолугуңузду сурап кетеличи деп келип калган учурубуз байке. Ошондой эле жылуу моундай тосуп алганыңызга рахмат. Чындыгында жөнөкөйлүгүңөргө баа берем байке. Аман эсенсиңер, оорубай сыркабай. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ушу элибизге, ошол бир туугандарыбызга рахматыбызды айтып кетет элек. Ушу видеолордо комментарийлер көп жазды. Рахмат. Биз эми ошол видеодо ушу элибизге, жаш үй бүлөлөргө бир позитив тартуулаган болсок, бир түрткү болгон болсок, бир үлгү болгон болсок, анда чоң рахматыбызды айтып кетебиз. Сизге да рахмат. Иштериңизге ийгилик. Биз эми себепкербиз, мындай ортодо эле мындай. Достор, мына ушинтип жол кирүү дагы кымбаттады. Коомдук транспортто жүрүүдөгү эң пайдалуу жана ыңгайлуу төлөм жүргүзүүнү бүгүн мен силерге айтып берем. Бул О Жеңги капчыгы. Кызмат 50% бонустар менен кешбектерди берет, достор. Ал кешбек менен бонусту сиз коомдук транспортто кийинки жүрүүдөгү төлөө үчүн колдонсоңуз болот. Мисалы капчыгыңыз аркылуу сиз 17 сом төлөсөңүз, анда сизге бонус катары 8,5 сом кайтарылып берилет. Бул деген жарым баасын гана төлөө дегенди түшүндүрөт. Кел, анда эмесе мен силерге кантип төлөш керек экенин көрсөтүп берейин. Мой О тиркемесине киребиз. О Жеңги капчыгына өтөбүз. Андан кийин сөзсүз түрдө сканерлейбиз. Сканерлегенде сизге дароо 17 сом деп чыгат. Мынакей. 17 сом. Улантуу дегенди басабыз. Достор, мына ушундай балансыңыздан, капчыгыңыздан же болбосо бонустарын төлөсөңүз болот. Бул видеону жогото албаш үчүн сөздөрдү сактап алыңыз, акчаңызды үнөмдүү пайдаланганды үйрөнүңүз. Көрүшкөнчө. Азыркы менин суроом мындай болсун ага. Ошол видео чыккандан кийинки өзгөрүү барбы? Эмне өзгөрүү болду? Өзгөрүүлөр көп. Эмне дегенде, биринчиден ошо видеодон кийин ушу элибиз менен баарлаштык. Дүйнөнүн баягы ар кайсы бурчунан телефон чалуулар болуп атты, СМСтер болуп атты, комментарийлер болуп атты, түзмө-түз кезигүүлөр болуп атты. Чын эле ишенбейт алар делечи. Чын эле ошондой кезип келип, чын эле ошо бул кошуна айылдарда туруп эле, ошо райондо, областта турган үй бүлөлөр деле келип элечи. Ошо таң калып, чын эле ошону биз билбептирбиз, ушундайбы депчи. Анан кийин ооба ошондой десек, анан кийин ушу колуңузду кармап коелу, учурашып кетели депчи. Жакшы, жардам кылгандар жардам кылып атышты. Ошол рахмат, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун дегенде. Ой, эжеке, сиз деле көрдүңүз да, видеону көрдүңүз, комментарий окудуңуз. Сиздин оюңузду калчы ошол боюнча? Ассаламу алейкум. Ооба, биз аябай мындай ошол моментте биз тойго даярданып көп ошондо мындай көп эметтептербиз дагы. Но сразу эле силер бизге чалар менен эле эртеси эле бизге да телефондор күнүгө чалуулар болуп атты. Элдин баары тең чалып эле чын элеби, ошондойбу деп сурагандар болуп атты. Стимул берип аткандар көп болуп атты да.
комментариялар жакшы комментариялар болот да. Аллахка шүгүр. Элибизге Алла ыраазы болсун баарына. Биз эртең мененки 6:30 келип, май айы болчу, эки жана элестеп отурдук элек. 9:30-10:00 чейин 15 баланы даярдап, кийинтип, маекти баштаганыбызга бир ошончо аралык өтүп кетти эле. Анан карап көрүп, ай, 15 баласы менен ушундай болобу деп. Мен карап көргөндө ошол даярдануу учурунда бир буруш жок, бир кагып силкүү жок, бир сен жакка отур, сен бияка отур деп мындай тыюу жок. Анан балдарыңар деле тартиптүү мындай отуруп элечи бүт баарын угуп. Кантип дегенде бул кантип ушундай болот депчи эке. Жок, негизи эле ошондой тынч да. Анан ушу тынч болгондон кийин бул тарбияданбы деп эле ойлойм да. Эмне дегенде баланы эжесин көрүп сиңдиси өсөт дегендей, агасын көрүп деген иниси өсөт дегендей ошондой эле экен да. Орду бар нерсе экен да. Бул бекер айтылган сөз эмес экен. Эмне дегенде ошо улууларын тарбиялап койсоң, алар кичилерин тарбиялап эле ошо мамилелер да, бири-бирине болгон мамилелер, баягы мээримдүүлүк дегенде мындай баягы карап бири-бириндейчи, улуулары кишилерин карап дегендейчи. Даже мындай жөнөкөй тамак ичиште деле, стөлдө отурушта деле эми таң калыштуу нерсе, мен деле баягы көп үй бүлөлөргө барып жүрөм. Баягы кичинекей балдар отургандачы, баягы вилканы тартат, стөлдүн үстүн жөн эле мондай тартып салат го. Биздин балдар отурганда баягы кичинекей кезинде эле баягы эмчек эмип аткан кезинде делечи, эмне болуп атат десе, ошолор деген тартпайт. Баягы тамагын берип койсоң, өзү тамагын жейт. Отур, чоң киши дейт да. Ошентип эле анан өсүп келечет. Кол көтөргөн жокмун мен. Балдарга, кыздарга бир жолу. Бирок мындай үндүү жоон катуу мындай сүрүү кылып айтып койгон учурлар болду да. Эмне тарбия иретинде да. Эмне дегенде буларга да бир сестениш керек. Өтө эле корку эмес, бирок ушундай мен даже катуу айтып кетсем булар кээ бирде мындай көңүл түшүп мындай ыламсырап кетет да. Ошондо өзүм да коркуп кетем да. Эмне дегенде жок, андай мамиле болбойт экен. Бирок көп учурларда түшүндүрүп айтып, сүйлөшүп, маалымат түгөрүк берип, жакшы жаман деген нерселерди айтып, ошол анан кийин андан аркысын өзүлөрү эле улап кетет. 15 баланын арасында сиздерде кыз көп, Кыз көп ооба. Канча кыз? 11 кыз, 4 уул. Ай, эсе. Кандай экен эжеке? Шүгүр, аябай абдан жакшы. Башында болсо эркегиз жок деп элеме кылып атканбыз, анан Аллах бизге насип кылды. 3 кыздан кийин эркекти бергенден кийин вообще биз эле аябай сүйүндүк да, абдан сүйүндүк да. Анан кийин кайра кыз болуп калганда кайра эме болуп калып, анан дагы 2 эркекти бергенде, уда бергенде вообще сүйүндүк, андай такыр эле. Аллах. Анан кийин баягы баары эле эметип калат экенсиң да, эми Кудайдан болот да, но все равно эметет экенсиң да. Мен эркектер өбөйт болуш керек. Но Аллахка шүгүр. Аллахым берди да, насип кылды да, бизге 4 уулду насип кылды, иншалла, буюрса. Канчадасыңар бек азыр? Мен 53-тө. Буюрса, ооба, мында 53-кө чыгамыз. Октябрда. Октябрда 53-кө чыгабыз. 53 жашыңызда буюрса сиз таята болдуңуз, чоң ата болдуңуз, 15 баланын ата энеси болдуңуз. Канча болду? 15 бала? Өзүбүздүк 15 бала. Анан таята болдук, чоң ата боло элекпиз. Чоң жаңы кыздардын балдары да. 11 неберелүү болдук буюрса. Ооба. Чоң элек. 11 неберелүү. 11 неберебиз бар. Улуу кызымдыкы 5 баласы бар. 4 уул, 1 кыз. Кызыктуу нерсе, урматтуу көрүүчүбүз. Супер ТВ каналына бул видео чыккандан кийин мындай окуя болуптур. Кадр сыртында бир аз сүйлөшүп кеттик. Кайсы кызыңыздар дедиңиздер? Баягы видеого чыкканда чалышып мага кызыңды бер деген. Ажара аттуу кызы бар. Канчанчысы болуп калат? 5-чиси. 5-чи кызыны мектепте окуп жүргөн убагынан баштап эле ушул кызыңды мага бер, мен сизге күйөө бала болом деп да балдардан чалгандар болуптур. Өзүңөрдөн угалы. Ооба, ошол видео чыгып кеткенден кийин көп баарлашуулар болду дебедимби? Анан кийин жаш жигиттер да чалды көпчү. Түзмө-түз чыккандар болду. Монда эне атасын жөнөткөндөр болду. Барып эми максат эмне десе ошол жуучулук кылып келишти да. Кызыңызды мага бериңиз, мен сизге күйөө бала болоюн, сиздин үй бүлөңүз менен ушундай куда сүйөк бололу дегендер көп болду да. Анан кийин айтып аттык, бул кызыбыз кичинекей, окуп атат депчи. Айтсак деле ишенишпейт.
чөйкө салып жок сиздин үй бүлөңүз менен баягы бир тууганчылык мамиле кылалы, куда сүйөк бололу дегенде көп болду ушулар. Алыстан чалып атты, Москвада жүргөн мигранттар көп да. Алар көп чалып ачты. Анан эми түшүндүрүп айтып сылык сыпа жок деп аттык. Урмат беке, таанышалы. Чын эле унуттум. Чын эле мен эсимде жок. Кайсы кызыңыз канчада эле, кайсы кызыңыздын аты ким эле деген. Учурда үйдө 5-6 бар. Азыр деген 2 балабыз деген окууну бүтүрүп Бишкекке кетишкен, медреседе окуучат. Андан улус эле Сумая кызыбыз 6-класста окуйт. Андан кийин Айша кызыбыз 4-класс окуйт. Хабиба кызыбыз 3-класс окуйт. Али Берторчу. Кульсум кызыбыз 1-класс окуйт. Али мынакей мектепке бара элек. 5-тен 6-га кетти. Анан кийин Умида кызыбыз 4-тө. Хавса кызыбыз мынакей 2-ден 3-кө кетти. Мынакей азыр. Ошондо келгенибизде кичинекей болуп кол көтөрүп отурдуңуз эле, Бул болсо 6 айлык беле, канчалык болуп унутуп да калдым мынакей. Ошо 6 айлык экен ошо. 6 айлык кезинде келиптирсиң. Апа бул болбойт. Кебетесинде эле жатпайбы? Эмне жатат? Карылык. Сенин атаң эле менен 7 жаш улуу болчу. Атам мунун возрастындачы. Уже каза болгон. Кандай анан? Юла. Бизде эми салт бар, өпкө чапмай деген. Ошону кылып коелу, Оттун жаш салды дедим сага. Жамгыр жайт азыр. Жабайт, төрөлгөндөн бери табаста жашайм го. Ой, бул өткүн, өткөрөт бат эле. Иткисиңе келбейт ай таластан. Эжеке канткенде бала чакка угат. Канткенде сиздин тажрыйбаңызды сурагым келип атат да. Эми Тарбиялоо. негизи эле Алла таалам айткан экен, тарбия уже иштен башталат депчи, эненин ичинен башталат деген. Ошол чын эле экен да. Ошо тарбияны уже баягы сүйлөшүп бериш керек экен да бала мененчи. Уже кичинекей кезинен баштап эле баягы уже таанытыш керек экен да, мындай, тиңдей деп элечи, баарын айтып бериш керек экен. Чоң кишидей эле мамиле кыла бериш керек экен балагачы, тарбиялап. Бар сүйлөшүп бериш керек да, ошол бала менен көп сүйлөп, көп айтып, көп маалыматтарды балага канчалык көп бере берсеңер, бала ошону нужныйларды айтасыз да, конечно. Баарын тең айтып, тигини кылган болот, муну кылган болбойт деп баарын айтып берсеңер, ошо бала ошол нерсени сиңирип алат экен да. Бала губкадай эле экен да. Жакшы нерсени бат сиңирет экен да. Жаман нерсени да сиңирип алат. Ошон үчүн биз болсо ошо тарбия кылыш керек экенбиз да. Ошо. Анан кийин колдон келишинче ошо исламий тарбияга көп маани берсек ошол жакшы экен да. Ушул тарбияны айтып атасыз да, тарбия кандай болот? Баарыбыз тарбияга байланыштуу да. Анан кийин жолдошум айтып кеткендей, тарбия албетте ушул эненин ишинде башталат экен да. Кээ бир учурларда айтат, даже эркек киши баягы өмүрлүк жар издеп баштаганда эле ошондо эле тарбия кетет экен да. Эми ошонун баары орду бар нерсе да. Анан кийин эне баягы түйүлдүк, ичинде түйүлдүк пайда болгондон кийин ошол энеси эмнени жакшы көрсө, эмнеге деген умтулган болсо, эмнеден корккон болсо, ошонун баары балага өтөт экен да. Ошон үчүн баягы муну медиктер жакшы билет. Эненин ичинде баягы түйүлдүк пайда болгондон кийин аял киши өзгөрүлүп кетет да. Муну көп жаш балдар, эркектер билбейт да. Ошон үчүн ошол учурларда аялга болгон мамиле башкача болуш керек да. Кандай десе, ал деген эртең менен күлүп жайнап турган болсо, түштө капалуу болуп калат. Кечинде карасаң башкача да. Эмне десе, ошол түйүлдүк, мисалы ичинде бала болгондо, мындай боюнда болгондо, аял киши ошондой өзгөрүп турат да, куулуп турат да. Ошон үчүн эркектерибиз ал деген ошону түшүнөрлүк мамиле кылыш керек да. Деп туруп, анан кийин агандай мамилесин ошо, эгерде муну билбесе, ал деген ошол сен кандайча мындай болуп атасың, тигиндей болуп атасың деп түшүнбөгөн абалында баягы бир эле мамиле кылып көрүнүп калсаң да буга чейинчи. Эми ошондо түйүлдүк болгондон кийин эмне дегенде ошо өзгөрүүлөр болот да. Эми өзгөрүүлөр болгондо дегенде ошо балага болгон таасири болот. Ошо исламда айтып коет, эне бул мектеп медресе деп коет. Биз деген эркектер эмне десе, биз деген охотникпиз. Биз деген эртең менен кетебиз. Мына силердер 3 күндөн бери сафарда жүрөсүңөр, кетесиңер. Балким деген бир базарлап кетебиз, айлап кетебиз, жылдап кетип калып атышат мигранттарыбыздар. Бирок эне ошо баланын жанында
24 саат болот да туурабы. ооба Ошон үчүн деген бир убакытка чейин ошол эркекти эркек кыла турган эне да. Чын эле батырды батыр кыла турган ким десе биз эмес, энелер. Ошон үчүн деген эненин орду өтө чоң да. Ошо тарбия берип атканда дагы энелерибизге ошол чоң көңүл буруш керекпиз, аял затка көңүл буруш керекпиз. Ошон үчүн бир убакытка чейин эми төрөлгөндөн кийин анан кийин пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтып кеткен хадистин мааниси келет. Ошондо сахабалар пайгамбарыбыздын жолдоштору айткан экен да. Я Расулулла, баланын тарбиясы качан башталат дегенде, ошондо пайгамбар кайра суроо берген экен. Балаңыз канчага чыкты дегенде 5ке чыкты дегенде анда кечикипсиз деп. Значит, жанакындай жогоруда айткандай, эненин ичинде түйүлдүк пайда болгондон кийин 2 жашка чейин эненин эмизген сүтү менен ошол тарбия болот экен да. Тарбия ошо менен бүтөт экен да. Анан кийин бизде Кыргызда бар го, деринде болсо деп коет го. Деринде бар экен деп коет го. Ошо дери деген нерсе мен кандай түшүнөм десе, ошол жанакы 2 жашка чейин энеси эмне берип калган болсо, эмнени үлгүрүп калган болсо, ошол кийин ошо балдарыбыз менен, кыздарыбыз менен чогуу чыгат экен да. Кийин ошону деген биз аны деген таштап койбойбуз. Аны деген биз улап кетебиз да. Эмне дегенде жанакындай бул дүйнө менен тааныштыруу болот. Жакшы жаман деген, арам адал деген нерсе, муну кылыш керек, муну кылбаш керек деген эне атасы биринчи үлгү болот да. Эркек балага ата үлгү болот да биринчи. Бир убакытка чейин бул бала, эркек бала эмне алатса атасына окшошкусу келет, атасы менен бирге болгусу келет. Ошол нерсени ал баягы ушундай көңүлү болуп турганда, атасы үлгү болуп турганда эмне кылыш керек десе, ошону берип калганга үлгүрүш керек да. Кыз балага эмне болсо бир учурга чейин энеси үлгү болот да. Энеси кандай үлгү болот десе, энесинде болгусу келет, энесинде кыймылдагысы келет. Туурабы? Эмне дегенде, суроо берсең, ким күчтүү десең, атам күчтүү дейт. Ким сулуу десе, энем сулуу дейт да, мамам сулуу дейт, апам сулуу дейт да. Ошону менен эмне болот десе, жанакын тарбия кете берет да. Тарбияны ошол учурларга чейин, ошол убакытка чейин эне аталар берип калыш керек да. Көп үй бүлөлөр болуш дагы оңой, жеңил, тарбия бергенге жакшы, бири-бирин көрүп өсүп кете беришет. Бирок 1-2 бала болсо деле ошондой эле жанакындай формула 1 да. Убакытты текке кетирбеш керек. Өзүңүздөр жана айтып атпайсызбы, үлгү болуш керек депчи. Ошон үчүн балдар тынч отурат. Ошон үчүн балдар тарбиялуу. Ошон үчүн балдар орунду. Мен суктанам. Мен суктандым. Азыркы күндө да суктанып отурам. Сонун өмүр узун болсун кичинекелердин. Жора жолдош көрүп, тууган урук көрүп, айыл билип, кошун айыл билип, буга чейинки чыккан маектен миллион киши көрүп, демек көргөн билгендер сизден сурап атышат, кантип эле бир ырымдап бир нерсеңизди бериңизчи деген сыяктуу байке. Кадыр сыртында айтып бердиңиз го, бир айтып бериңизчи жага. Ооба, эмне дегенде көп үй бүлөлөр, жаш үй бүлөлөр өзгөчө эле балалуу болушпай келишет го. Анан балалуу болуштун жолдорун издешет. Тияка барат, дарыгерге барышат, айласы кеткен, анан баягы элибизде, журтубузда баягы ырым-жырымдар калган, ошо ырым-жырымдарды колдонгонго аракет кылышат да. Анан жана сизге айтып бергендей эле ошол өзүм башыман ушул окуялар өттү, эмне дегенде ошол эми Майы кызматкери. Мен атын айтпай эле болом, бирок ал экөөбүз мамилеси жакшы. Анан тозгондо тозуп, ал да билет, ал да видеону көргөн экен да, алар да суктанышат. Кел эле кармап койголу, учурашып койголу деп, мамилелери жакшы. Бирок анан ал эми ырымдап коюңузчу, баягы мен ушу балалуу болгум келип атат дегендечи. Сиздин жолуңузду кийимиңизден кайрылышыңыз деп, бир жол сурады, 2 жол сурады, мен ага көп деле көңүл бурбай эле, маани бербей эле. Бирок болбой эле ошо тозгон сайын ошол нерсени сурайт да. Анан баары бир ошондой көңүл калбасынчы деп турам, көңүл деген кызыл гүл эмеспи. Анан кийин барып пакетке салып туруп, анан кийин даярдап койдум. Анан бир күнү келип тозду, тозуп туруп анан кийин бердим, бурчайт эттим. Анан түшүндүрүп айттым, досум, менимче бул Кудайдан болот.
жакшылык жаманчылык Кудайдан болот. Бирок мейли эми дедиңиз. Мейлибиз деп анан Сурап бирок калыптыр. ошол берип атканда дагы ошону түшүндүрүп айтып кимге кааласа эркек баланы берет, кимге кааласа кызды Ооба, берет, кимге ооба. кааласа бала бербей коет деп анан. Бирок ошондой болсо да ушундай учурлар болуп калды да, окуялар. Демек сизден дайыма ушинтип белекке сурагандар бар экен да, бир нерсени ырымдап берчи деген Ооба, сыяктуу бар. Келиңизден колуңуздан кармап коеюн дейт. Анан кийин бир дуа кылып коюңуз дейт. Анан кийин келиңиз мунуңузду алып коеюн, тигиңизди алып коеюн. Бар да ошондой. Казактар айткандай эле силер бала табуудан башка эмне менен алектенесиңер дегендей балки. Ушундай тамашаларга. Эмне менен алектеп атасыз беке? Эмне жумуш кылып атасыз? Эл катары эле ушу айылдын жашоосу билесиз да. Биринчиден мал бар, ошол малдарды карайбыз. Баягы исламда айтып коет го. Момундун малы бор эти менен тең дейт да. Өзүбүз ичпесек дагы, өзүбүз жебесек дагы ушул биринчиден мал болсо да ошолордун курсагын тогузуп убакыт менен сугарып дегендей, жуулап дегендей. Ошондой. Жана тиги эми бала чакаңыз менен отурганда мындай сурагандан бир аз тартындым окшойт да экен. Анан өзүбүзчө чыгып алып мен сурайын деп атам да, баягы кем карчы деген болот да. Баары болот да эке. Албетте болот. Үнөмдүк жашоодо баары болот. Анан кичинекей үй бүлөлөрдө деле көрүп жүрөбүз. Мисалы жеке өзүмдө деле мындай кем карчы болгон учурлар болот. А мен чыйпылыкта дайым таппай калган учурлар болот да. Ошол учурда сиз 15 баланы ичирип, жегизип, тойгузуп, кийинтип, элден кем кылбай мындай караган учур эми бул ар биринин эле колунан келе бербейт болуш керек да. Эмне кыласыз беке ошол учурда кем карчы учурунда мындай жетишпей, мындай тартыш болуп калган учурда беке болгон да мындай учур жебесе болгон эмеспи беке? Болот, болуп эле келатат, дагы эле ошондой бар да. Эми бул жеке эле меники эмес, көп элдин баары эле жаш, өзгөчө жаш үй бүлөлөр. Мен ойлойм ушу шаардагы жашоо кичине кыйыныракпы деп ойлоп калам да. Айылыбызда мисалы деген картошкабыз бекер, пияздарыбыз бекер, мисалы майда жандыктар бар, этибизди убакыт менен баягы койлорубузду мындай союп алабыз дегендейчи. Мурдакыдай баягы чоң бодо согум сойбой калды элдер элечи, көп элечи. Бирок ошол кем каршы болот. Эми жумуш деле жок, мындай айткандачы. Атайын бар бир кызматка орношуп алып жумуш кылыш дегенде, ошо айылда мал чарба, жайкысын жанакындай алма бактарыбыз бар, бир аз алма бактарыбызды өстүрүп, ошол Алла Таала берген рызкын алып туруп бир аз соода кылабыз, ушундай да. Бирок быйылкы жыл өтө оор жыл болду да. Эмне дегенде жыл башында эле эмне болду десе, үшүк жүрдү биздечи, бияктачы. Алма бактарыбыз үшүп кетти. Анан кийин мөндүр сокту, анан кийин кургакчыл болду. Азыркы учурда ошол элибизде өтө эле мындай кыйындап алды. Мисалы чөп тартыш болду. Малга өтүп алган элдин баарычы көп элечи. Бирок ошол кургакчыл болуп туруп чөп аз болду, чөп кымбат болуп атат. Көп учурларда ошол малдарын сатып ийгендер болду, азайтыпчы эмне дегенде. Монтип айтканыңыз бар эле го. Байке, эгерде кыйналып аткан болсоңуз, эгерде сизге бир жардам колун сунам деген инсандар болсо, жардам сурап чыксаңыз болот, айтсаңыз болот. Сиздин баягы ар кандай реквизиттериңизди калтырсак, колунан келген жардамы мүмкүн кутарып калышат дегенде сиз жок деп мындай өзүң айтканыңыз бар эле го. Мындай сиз бирөөдөн жардам күтпөйсүз. Эч кимде мисалы баягы болот го. Ушундай чоң үй бүлөмүн да, анан мага бул жактан жеңилдетип болуш керек, тиги жактан болуш керек. Сиз антип айтпайсыз, андай кылбайсыз. Жок, эмне дегенде бизде бир нерсе бар да, адамда бир чоң түйүн бар да. Ошол нерсе чечилип кеткен болсо, калган майда чүйдө түйүндөр өзүнөн өзү чечилип кетет дейт да. Эми ырыскы Кудайдан деп билебиз эң негизгиси. Ар бир бала өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт деген нерсе бар да. Анан биз эле ошол алмабыш озма түштөп эле жатып алган жокпуз да. Жанагы жогоруда айткандай бир тиричилик кылабыз. Кыйын болуп калганда ооба болуп калат. Кээ бирде он бүтүп калат, кээ бирде май бүтүп калат. Эми ошол нерсени чоёбуз да. Тияктан чоюп, эми барып эле мындай сурамжылап эле өзүбүз бир аракет, бирөөнүн кызматын кылып беребиз, стройка кылып беребиз. Мисалы кээ бирде ошол анча мынча алмаларды сатып соода кылабыз. Эми Бүгүнкү күндө абалыңыз кандай беке? Жардам керекпи? Коомчулуктан. Эми азыр Кудайга шүкүр, эми бирок эми ушундайлар жардам берем дегендер болсо, Эмне болсо, мисалы беке? Болот эле. Эмне сиздин кем каршыңыз бар беке, мисалы? бирок Кудайга шүкүр эле, кем каршы болгондо эми стройкаларыбыз бүт эле стройка, өзүңүз көрдүңүз да азырчы. Анан кийин бир аз мал курап алсакпы дегенбиз да, эмне дегенде баягы
көбүрөөк болсо баягы 3 кол бар экен да. Мисалы карап турган кол бар экен, бере турган кол бар экен, анан баягы күтүп турган кол бар экен да. Эми ошо кайсысы жакшы десе ошо бере турган кол жакшы да. Анан эми биз ошентип эле баягы максат бере турган колго деп эле мындай бирөөлөрдөн бир жардам сурап эле деген нерсе эмес. Бирок эми Кудай эгерде каалаган болсо ошо бир заматта мындай өзгөртүп коет да. Бирок эми анча деле кыйналган жокпуз. Өтө деле кыйналып, мага деген 15 бала өтө мындай жүк эмес. Ошол жүктү деген көтөрө ала турган үчүн Алла Таала берди. Анан кийин ошол нерсени мен өзүмдүн жүгүмдү мындай элге артып койгонго эмем жок да, ниетим деле жок. Бирок эгерде жардам болгон болсо жок дебейбиз. Ооба. Жок дебейбиз. Рахматыбызды айтабыз. Буга чейин деле баягы биринчи видео чыккандан кийин ооба жана жогоруда айткандай мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ошол рахматымды айтып коет элем. Чоң рахмат. Силердин берген хадия, эксан, садакаларыңарды алдык, дуа кылдык дегенде рахмат. Ыраазыбыз. Ушундай баягы элибизге мен өтө ыраазымын да. Ушул биздин деле мына айылда азыр бир досумдун бир эме болгон, баласы ооруп калган да. Элибизге кайрылды эле. Ошол Турцияга барып туруп жүрөгүнө операция кылыш керек экен да. Ошондо деген $25,000 керек экен. Мына элибиз чогултуп берди. Элге кайрылды, ошол кыргыз элине кайрылды, өзүбүздүн ошо айылыбызга, тууган урукка кайрылды. Баары чогултуп берди. Азыр эми Кудай буйрса даярданып атат операцияга. Бүт бардыгына сиз ыраазы болуп, кайнет кылып, ага ой буйрса, Кудайым буйрса бүт баары болот, бүт баары жакшы болот деп өзүңүз мындай токтолугуңуз менен Кудай деп баягы жардамды тигинден күтпөй, мындан күтпөй жардамды тияктан сураганыңыз да мага жагат экен мындай. Анан жөнөкөйлүгүңүз жагат чындыгында. Кыздарды берип атасыз, кыздарды бой жеткиздиңиз, куда болдуңуз, неберелердүү болуп турсуз, мынакей 11 дедиңиз. Анын баардыгы эми жакшы болсун байке. Өмүрлөрү узун болсун, ошо кичинекейлериңиздин өзүңүз ушундай токтоосуз. Демек айыл ичинде да өзүңүздүн бир кадыр батыңыз бар болуш керек. Дайым өзүңүздүн насаат кебиңизди айтып, мен сиз менен сүйлөшкөндө жеңил дедим бүгүн. Мурункуда дагы жагымдуу болгон. Рахмат сизге байке. Маегиңизге рахмат. Эгерде жардам берем дегендер болсо, анда номерге кайрылса, чалса болот. Таң улабайбыз эч кимди. Рахмат. Жакшы туруңуз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат сизге дагы. Алла ыраазы болсун. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.